Салам достор, сиздер менен кайрадан көңүлдүү экран аркылуу Ошмунун Үмүт телестудиясы. Барыңыздарга салам. Биздин көрсөтүүлөрдү Ош ТВ, ТМЖ жана Регион телеканалдарынан көрсөңүздөр болот. Ал эгерде көргөнгө жетишпей калсаңыздар, Ошмунун бардык социалдык тармактарынан көрө аласыздар. Урматтуу мугалимдер, окутуучулар, айтор, билим тармагынын кызматкерлери, барыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Бул күн бир гана 5-октябрь эмес, бир жума бою майрамдалчу майрам. Андыктан жалпыңыздарды дагы бир ирет чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Бала тарбиялоо, билимдүүлүккө багыттоо. Ошол эле учурда баланы инсан кылып тарбиялоодо мугалимдин эмгеги абдан чоң. Ар бир ата-эне сыяктуу мугалим дагы өз окуучусунун келечегине кайдыгер карабаган инсандардын бири. Мерим, бир ой келди да, кел бүгүн Ошмунун ага эжекелерден сурамжылоо жүргүзүп берели. Анда кайсы факультетке баралы? Искусство барабыз. Эмне үчүн? Ал жакта деген таланттуулардын баары ошол жакта да. Ырдайбыз, бийлейбиз, аспаптарды ойнойбуз. Мен дагы сен айткандан кийин баргым келип кетти. Кел барабыз анда. Анда барсак, бирок мындай кылалы. Мен сага бир сыйкыр көрсөтөм. Азыр экранды жабам, ачаарыбыз менен искусство факультетине окуп калабыз. Түшүнөсүңбү? Макул. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Ошмунун искусство факультетиндебиз. Анда эмесе дагы биздин ардактуу болгон мугалимдерден сурамжылоо баштайбыз. Баштадык. Да. Саламатсызбы? Уруксатпы? Келиңиз. Ассаламу алейкум. Амансызбы? Тынчсызбы? Жаштарбы? Келгиле. Биринчи ирет тагайындалалы. 5-октябрь кесиптик майрамыңыз менен. Рахмат чоң. Анан кийин азыр эми таанышалы. Аты жөнүңүз, кайсы кесиптесиз? Боронбаев Ажы Мамат Жусуповичмин. Философия илимдеринин кандидаты, доцентмин. Кесиптик майрам деп калдык агай. Бул мугалим болуп жүргөнүңүзгө канча жыл болду? Канча жылдан бери биздин студенттерге билим берип келесиз? Бизде мындай сөз бар эмес беле? Ошто жашап, Ошмуда окуп, жана иштегениме сыймыктанам деген Каныбек Исаковдун жылуу сөзү бар эле, ошодон эле баштагым келет. Менин бул Ош мамлекеттик университетине иштегениме 39-жыл кетет. 1985-жылы мугалим болуп киргем. Ошонон бери жүрөм, ушу балдарга талим тарбия берип атам. Канчалаган студенттерибизге министр жана башкалар. Азыр ушул жашка келип көп нерсени көрдүңүз, көп тажрыйба алдыңыз. Эки тандооңуз. Дагы эле мугалимдик жактап ошол бойдон кетесизби же башка эле багытта кетмексизби? Мен үчүн башка багыт жок. Башка багытты көрө албайм. Анткени менде коммерция кылганга деле жөндөмүм жок. Мен ушу китептерим менен жашайм. Менде башка жашоо жок. Анан соңунда кесиптештерди билимдик майрам менен куттуктап бирек сөз. Урматтуу ага эжекелер, урматтуу жаштар, мунагу мугалимдик кесип өтө ардактуу кесип. Бул кесипке жетүүнүн өзү аябай чоң кызматты талап кылат. Мен ушул күндө дагы мектептеги окуткан эжеке агайларды сагынам, ошолордун алдынан баса өтө албаймын. Көрсөм алар асагал кишилер болуп калды. Ошолордун жогорку мага берген билимине өтө таазим кылам да. Ошол эле учурда ушу 39 жылдык билимимди канчалык деңгээлде студенттерге арнаган болчусум, мен дагы өмүрүмдү тек өткөрбөдүм деп ойлоймун. Кандана сону керемет агай. Ассаламу алейкум. Амансызбы, кечиресиз? Амансызбы? Десолтарыңыз, жакшысызбы? Биринчи ирет 5-октябрь кесиптик майрамыңызды куттайбыз агай. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Келиңиз таанышалы. Аты жөнүңүз, кайсыл сабактын мугалими болосуз? Мен Нурбаев Азамат Сайдуллович, ошо искусство факультетинде фортепиано боюнча мугалиммин. Ошо. Бул кесипти аркаңыз канча болуп калды агай? Бул кесипке кичинекейимден бери музыкалык школада окугам. Кийин училищаны окугам.
училищада Ниязалы Борошев атындагы училищаны 4 жыл окуп, кийин консерваторияны бүттүм 5 жыл. Кийин ушу Ошку университетинде иштегениме бир 6 жыл болуп калды да. 6 жылдын жүзү болуп калыптыр ага. Бирок бул багытта иштеп кеткен кезге балким ким түрткү болду же эмне түрткү болду? Өзүм жанагым кызыгуум, кичинекейимден бери кызыгам. Онда дагы кесиптештерге кабыл керек болсун. Барын ошо 5 октябрь мугалим майрамы менен куттуктайм. Силерге дагы иштериңерге ийгилик, ден соолукта болгула. Ошо көп ийгиликтер боло берсин. Саламатсызбы, уруксатпы, амансыздарбы, жакшы отурасыздарбы? Башынан эле эме кылайынчы, сиздерди 5 октябрь кесиптик майрамы куттайм эжеке. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Келиңиз анда, таанышалы. Аты жөнүңүз? Мен Нурбаева Айнура Кулматовна. Кайсы сабактан бересиз? Мен өзү фортепиано сабагы усулу боюнча да, фортепианоны аспапты үйрөтүү боюнча сабак берем. Анан ушул жерде уже иштегениме бир 35 жыл болуп калды. 35 жыл, урматтуу көрүүчүлөр. Жылдан бери иштейм. Анан андан тышкары ушул факультетте илимий жана чыгармачылык иштери боюнча декандын орун басары болом. Эжекем 35 жылда эмне гана өтпөдү, эмне гана көрбөдүңүз. Азыр эми ушул жашка келип, эки тандоо коелу. Же дагы ушул фортепиано боюнча багытта студенттерге билим бермексизби же башка тармакта кетмексизби? Башка кесип тандамаксызбы? Жок, биз эми искусство чөйрөсүндө мен кичинесинден бери иштеп ушу жүрүп келатам. Бүт жарым өмүрүм почти искусство тармагында өтүп атпайбы? Анан жок, мен ушу башында пианиного үйрөнүп, пианино инструмент аспапты билип, эми башканы элестете албайсыз. Элестете албайм. Жалпы кесиптештерге, Ошмунун ага эжекелерине кесиптик майрамын куттуктап, бир-эки сөз. Урматтуу коллегалар, урматтуу ушу бирге иштеген кесиптештер, ошондой эле ушу Ошмуда эмгектенип жаткан мугалимдер, ушу силерди мугалимдер күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Силерге узун өмүр, ден соолук, анан көп ийгиликтерди каалайм. Ассаламу алейкум. Арыбаңыз кай? Амансызбы? Тынчсызбы? Тынч аман отурасыздарбы? Алгач ирет эле 5 октябрь кесиптик майрамыңыз менен агай. Аман болуңуз, ден соолукта болуңуз. Таанышалы агай. Аты жөнүңүз, кайсы сабактан мугалимсиз? Менин атым Марипов Абдували Тойчубаевич. Сүрөтчү эмгек кафедрасынын башчысы. Негизи кесибим өзү ошол сүрөтчү жана эмгек боюнча сабак берем. Багытта кетүүгө эмне түрткү болду же ким түрткү болду? Бул багытка кетүүгө ушул мына негизинен эми менин ошол раматылык атам өзү ошол билим берүү тармагында көп жылдар бою ошол мектепте иштеген да. Мектепте иштеп 40 жылдан ашык иштеген. Ошодон ашык иштеп жакшы ийгиликтерге жеткен. Анан ошодон балдарын дагы ушинтип ошол ата кесибин уласын дегендей максатта ошол менен чоң эжелеримди, агаларымды дагы ошол билим берүүгө тарбиялаган. Анан соңунда биздин дагы ошол ардактуу эжекелерге кабыл этиңиз болсун. Рахмат. Мына кече күнү 5 октябрда ошол биз дагы мына кафедрабыз өзүбүзчө отурдук ошол. Биздин ошо кесиптик майрамыбыз экен. Анан ошодон улап эле мен дагы ошол баардык ошол биздин кесиптештерге булар эми бул өтө мындай түйшүктүү кесип да, анан өтө жоопкерчиликтүү кесип мынакей ошол баардык ошол мына министр тармагында болобу, башка болобу, азыркы биз жогорку кеңештин депутаттары деп коелу, мисалы үчүн ошолордун баардыгы ошол билим берүү, мына ошо мектептен ошол агайлардын, эжекелердин билимин алып анан ошо жогорку тепкичтерге барды да. Эң алгачкы ошол мектептен тарбия алып, билим алып анан ошо жогорулап баратат да. Мерим, бир кызыктуу факт айтып берейинби? Антарктидада бир дарыя бар экен да. Оникс деген. Анан ал жылына 60 күн гана агат турбайбы?
Элестип атасыңбы? Анда менден да бир кызыктуу факт болсун. Күн сайын 60ка жакын адам миллионер болушат экен. Миллионер 60 адам. А биз качан болобуз миллионер? Жакында болсок керек эми. Билбейм. Экөөбүз миллионер болобуз деп ойлонгончо Ошмунун жаңылыктарын өрели кезекте. Анда кезек Ошмунун жаңылыктарында. Ош мамлекеттик университетинде жаңы 2 окуу корпусу бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Ошмуда өзбек тили жана маданияты борбору ачылды. Ошму Борбор Азиядагы санариптик борборго айланат. Кыргызстан жана Өзбекстандын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун биринчи форуму болуп өттү. Ошму Мекке шаарындагы Умали Кура университети менен кызматташат. Ушул жана башка Ош мамлекеттик университетинде орун алган жаңылыктарды тааныштырып, студияда мен Асылбек Тагайбек уулу. Саламатсызбы? Ош мамлекеттик университетинин 2 жаңы окуу корпусу пайдаланууга берилди. 5 октябрь Ош шаарынын жана мугалимдер күнүнө карата Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин окуу лабораториялык корпусунун жана табияттануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинин алдындагы окуу өндүрүштүк ветеринардык клиникасынын ачылыш аземи болуп өттү. Аземге Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов, Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобеков, окуу жайдын мугалимдери жана студенттери катышты. Кала башчы куттуктоо сөзүндө кылым карыткан Ош шаарынын күнү жана мугалимдердин кесиптик майрамы менен куттуктап, Ош мамлекеттик университетинин билим берүүнү өнүктүрүүгө кошкон салымын белгиледи. Жаңы ачылган имаратыңдар кут болсун. 5 октябрь Ош шаарынын күнүнө жана мугалимдердин кесиптик майрамына карата Ошмунун медицина факультетинин окуу лабораториялык корпусунун ачылуу аземи болду. Ачылышка Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов баштаган вице-мэрлер, окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков баштаган структура жетекчилери, профессордук окутуучулук курам жана студенттер катышты. Алгач Ош шаарынын мэри жаңы окуу имаратынын ачылышы менен куттуктап, Ош мамлекеттик университетинин билим берүүдө социалдык жактан өнүгүүсүнө кошкон зор салымын белгиледи. Бул Ош университетинин ордулуу Ош шаарындагы билим берүү жана илим багытындагы үлгүлүү университет гана эмес, өлкөнүн өнүгүүсүнө зор салым кошуп жаткан окуу жай экендигин дагы бир далили. Келечекте ушул жерден өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн салым кошкон чыгаан адистерди тарбиялап, өстүрүп чыгарууңуздарга ишеним артат. Ардактуу бүгүнкү ачылыш аземинин катышуучулары, баарыңыздарга чың ден соолук, бакубат жашоо жана оомат тилейм. Ал эми асыл ой, талыкпас эмгектин ордосу болгон окуу жайга келечектүү пландарды ишке ашырууда ийгиликтер жана жараткандыкты каалайм. Жаңы ачылган имаратыңдар кут болсун. Жаңыдан пайдаланууга берилип жаткан Акбура кампусундагы 5 кабаттуу окуу корпусунда лабораториялар, окуу каналары, лекциялык залдар, заманбап китепкана орун алган. Имараттын аянты 2008 чарчы метрди түзөт. Ошондой эле Акбура кампусундагы каралбай турган аянт толугу менен реконструкциядан өттү. Атайын веложол үчүн асфальт басылып, жол тамандар төшөлүп, аянттын бир капталы толук жашылдандырылды. Мына ушинтип урматтуу көрүүчүлөр, медицина факультетинин жаңы корпусунун ачылыш аземи болуп бүттү. Азыр болсо биз окуу өндүрүштүк ветеринардык клиникасынын ачылуу аземинде турабыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар.
коноктор Ош мунун табият таануу, туризм жана агрардык технологиялар факультетинде жаңыдан ачылган окуу өндүрүштүк ветеринардык клиникасы менен таанышты. Көбүнчө жана мен айткан стерилизация, кастрация жасайбыз. Иттерди, мышыктарды. Наркоз жасап Наркоз. Стерилизацияга даярдадык, укталтып. Биз уже жасайбыз. Стерилизация наркоз ушунда оозу ачык туруш керек. Себеби аба жолдор тосулуп калбаш. 5 кабаттан турган бул имараттын ичи материалдык техникалык жабдыктар менен толукталган. Мында лабораториялар, окуу каналары, лекциялык залдары бар. Биринчиден Ош шаарынын күнү, экинчиден мугалимдердин күнү, ошол кош майрам болуп аткандыктан биз ушу Ош мамлекеттик университетинде 2 жаңы окуу корпусубузду ошол майрамга ылайыктап бүгүн ачып атабыз. Ошол Ош шаарынын мэринин катышуусу менен мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол баардык биздин мугалимдерди бүгүнкү мугалимдердин күнү майрамы менен куттуктап кетем. Экинчиден ошол шаардын күнү менен куттуктап кетем. Буюрса ошол Ош мамлекеттик университети ошол шаардын өнүгүшү үчүн шаардагы жаштарды тарбиялоо маселелеринде өз миссиясын улантып, ушуга окшогон демилгелерди мындан кийин дагы уланта берет деп мен терең ишендирип кетмекчимин. Аталган имараттын аянты 3000 чарчы метр. Курулуштун жалпы сметасы 78 миллион сомду түзгөн. Пайдаланууга берилген жаңы 2 окуу имараты окуу жайдын өзүнүн каражатынын эсебинен курулду. Ош шаары боюнча бир дагы ветеринар клиника жок экен ушул убакка чейин. Бул вет клиника одновременно бул пациенттерди кабыл алуу менен бирге эле студенттерди дагы даярдап, такшалтып, өндүрүшкө чыгарганга толук шарты бар да азыр. Албетте Кыргызстанда жогорку билимдүү ветеринарлар өтө аз. Жалпысын алганда ветеринарлардын вет балыкта катталгандын 30% эле жогору билимдүү. Калгандары орто кесиптүү, көпчүлүгү ветеринардык санитарлар иштеп жатат да. Ошон үчүн бул убагында ачылды. Учурда Ош мамлекеттик университетинде ак буура эс алуу жана реабилитациялоо борбору, ошондой эле эски шаардык оорукананын ордуна 7 кабаттуу медициналык клиниканын курулушу жүрүп жатат. Мээрим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Жакшы болду. Бизде шаарда жок турбайт, мен билбеп турмун. Ош мунун Кыргыз филологиясы факультетинде өзбек тили жана маданият борборунун расмий ачылышы болду. Борбор материалдык техникалык каражаттар менен жабдылып, өзбек тилине, адабиятына, тарыхына, маданиятына байланышкан көркөм илимий адабияттар жана макалалар коюлган. Ал эми жакынкы күндөрү Алишер Наваи атындагы Ташкент мамлекеттик өзбек тили жана адабияты университетинде кыргыз тили жана маданияты борбору ачылат. Бул иш-аракеттер Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгынан кеңири белгилөө боюнча биргелешкен иш-чаралардын алкагында жүзөгө ашууда. Ош мунун Кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде өзбек тили жана маданияты борборунун расмий ачылышы болду. Ачылышка Өзбекстандын билим берүү жана илим министринин биринчи орун басары, Өзбекстандын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Алишер Наваи атындагы Ташкент мамлекеттик өзбек тили жана адабияты университетинин ректору Шухрат Сироджидинов жана Кыргызстандын билим берүү жана илим министринин биринчи орун басары, Ош мунун ректору Кудайберди Кожобеков баштаган структура жетекчилери, окутуучулук профессордук жамаат жана студенттер катышты. Ош давлат университети ташрифimiz asosiy maqsadi bu yerda o'zbek tili, madaniyati, adabiyoti markazini ochish. Bu juda biz uchun quvonchli va tarixiy dam desak ham bo'ladi. Mana bugun shu aynan Osh shahrida shu eng Qirg'iziston Respublikasining eng nufuzli universitetlarining birida mana shunday o'zbek tili, adabiyoti va madaniyati markazi ochilishi. Аталган борбор компьютер, проектор, көптөгөн өзбек тилине, адабиятына, тарыхына, маданиятына байланышкан көркөм илимий адабияттар менен толукталган. Максат Ош мамлекеттик университети жана Алишер Наваи атындагы өзбек тили жана адабияты университети менен байланышты бекемдөө. Бүгүн мана каршыңызда турган илмий, баддий китаплар нашу Өзбекстан Республикасы tomonidan университет tomonidan keltirildi. Xuddi shuningdek o'zbek xalqining milliy anjomlari, milliy simvollari mana shu bugun bu yerga keltirishning asosiy maqsadi bu yerga kelgan tadqiqotchi shu o'zbek muhitida ijod qilib, shu yerda
chiroyli bir ilmiy maqolalar yozsa va uning samarasi yaxshi bo'ladi deb o'ylaymiz. Борбордун ачылышынын жүрүшүндө Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков, Алишер Навои атындагы Өзбек тили жана адабияты университетинин ректору Шухрат Сироджидиновго Ошмунун ардактуу профессору наамын тапшырды. Bugungi kun nazarimda katta tarixiy bir voqealardan biri deb hisoblasak bo'ladi. Chunki Osh davlat universiteti negizida hozir o'zbek tili va madaniyati markazi tashkil qilindi. Va bu birinchi marotaba Qirg'iz Respublikasida rektorlar forumi demak voqeasi bilan ham mos tushdi. Va bu ikki tarixiy hodisani bir kunda bo'lishi nazarimda bu bir ramziy ma'nosi bor. Chunki aynan mana shu universitetda o'zbek tili va madaniyati markazini tashkil etilishi ikki qardosh xalqni yanada bir-biriga yaqinlashishiga sabab bo'ladi. Өзбек тили жана маданияты борборунун алкагында жакынкы мезгилде Ошмунун делегациясы Алишер Навои атындагы Өзбек тили жана адабияты университетине баруусу пландалган. Ошму Өзбекстандын 40-ка жакын жогорку окуу жайлары менен кызматташып келет. Ош мамлекеттик университети Борбор Азиядагы санариптик борборго айланат. Ал үчүн биринчи кадамда университеттин базасында интернет алмашуу жабдуусу орнотулат. Бул жабдуу колдонууга берилгенде Оштогу иштеп жаткан интернет провайдерлери жана билим берүү мекемелери чогуу кызматташып башташат. Мындай интернет алмашуу пункттары Борбор Азияда көп эмес. Алардын көпчүлүгү коммерциялык багытта. Ал эми Ошму менен жасалып жаткан иштер коммерциялык эмес багытта ишке ашат. Ал үчүн Ошму менен интернет коомунун Кыргыз бөлүмү коомдук бирикмеси ортосунда кызматташуу меморандумуна кол коюлду. Бул кызматташтыктын негизинде кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлөт? Бул тууралуу кесиптешим Мерим Айтмаматованын материалынан көрө аласыздар. Аябай үмүттөрүбүз чоң, кубанычтабыз сиздер менен ушундай кызматташууга. Интернет коомунун Кыргыз бөлүмү коомдук бирикмесинин төрагасы Талант Султанов баштаган делегация Ошмуда болду. Анда ректор Кудайберди Кожобеков менен жолугуп, Ошму менен интернет коомунун Кыргыз бөлүмү коомдук бирикмесинин ортосунда кызматташуу меморандумуна кол коюлду. Меморандумга ылайык Ошму Борбор Азиядагы санариптик борборго айланат. Ал үчүн биринчи кадамда Ошмунун базасында интернет алмашуу жабдуусу орнотулат. Биздин максатыбыз Ошту Борбор Азиядагы санариптик борбор кылуу деген алыскы чоң максат коюп атабыз. Ошого жетиш үчүн биз мындай кадамдарды жазып чыктык. Эң биринчиден албетте Ошто интернеттин сапатын көбөйтүү жана баасын төмөндөтүү. Анын үчүн Ошмунун базасында биз интернет алмаштыруу коммутаторун коюп атабыз. Англисче буну интернет exchange point деп коет. Ошол оборудование иштеп баштаганда буюрса Оштогу иштеп аткан интернет провайдерлер жана ушундай билим берүү организациялар чогуу кызматташып Ош областынын ичинде интернеттин сапатын көбөйтө алат. Ошмунун базасында компьютердик жана санариптик сабаттуулук боюнча тренерлер даярдалат. Алар Ош облусунун аймагындагы айыл жерлеринде билимдери менен бөлүшөт. Бул кызматташтыктар калктын санариптик сабаттуулугун жогорулатат жана Кыргыз Республикасынын түштүк аймагынын интернет байланыш техникалык туруктуулугун жакшыртат. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ошму жаңылыктары. Ош шаарындагы Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун биринчи форуму өттү. Форумдун иши коңшу мамлекеттердин жогорку окуу жайлары ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө, ошондой эле биргелешкен илимий долбоорлорду ишке ашырууга багытталган. Жогорку билим берүү тутумундагы интеграция, кызматташтык жана инновациялар аталышындагы иш-чарага эки өлкөнүн 70-ке жакын жогорку окуу жайлардын ректорлору жана ири билим берүү уюмдарынын өкүлдөрү катышты. Кененирээк кийинки материалда. Достуктун куттуу ортосу болгон Батыралы Сыдыков атындагы Ош шаарындагы Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде Кыргыз Республикасынын жана Өзбекстан Республикасынын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун биринчи форуму өз ишин баштады. Форумдун салтанаттуу ачылышына Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнтмек Касманбетов, мурдагы премьер-министр, Кыргыз Республикасынын баатыры Апас Жумагулов, Өзбекстан Республикасынын жогорку билим берүү, илим жана инновациялар министринин орун басары Комилжон Каримов
Кыргыз Республикасынын Өзбекстан Республикасындагы атайын жана ыйгарымдуу укуктуу элчиси катышты. Мындан тышкары иш-чаранын жүрүшүндө Кыргыз-Өзбек эл аралык университетине ысмы ыйгарылган Батыралы Сыдыковдун айкели ачылды. Анда Батыралы Сыдыковдун жогорку кесипкөйлүгү, ишке болгон өзгөчө жоопкерчиликтүү мамилеси, эки элдин ынтымагын чыңдоого чыныгы элдик дипломатияны чеберчилик менен колдоно билүү жөндөмдүүлүгү эскерилди. Эл аралык кызматташтыкты туруктуу өнүктүрүү концепциясы жогорку окуу жайлардын ишмердигин белгилүү деңгээлде байытып, Форумдун иши коңшу мамлекеттердин жогорку окуу жайлары ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө, ошондой эле биргелешкен илимий долбоорлорду ишке ашырууга багытталган. Жогорку билим берүү тутумундагы интеграция, кызматташтык жана инновациялар аталышындагы иш-чарага эки өлкөнүн 70-ке жакын жогорку окуу жайларынын ректорлору жана ири билим берүү уюмдарынын өкүлдөрү катышты. Кыргызстан ва Өзбекстан олий ta'lim muassasalari rektorlari shu yerga yig'ilgan. Сауд Арабиянын Кура университетинин Араб тили институтунун директору доктор Абдурахман бин Абдуллах Аль-Курани баштаган делегация Ошмуда тил окутуунун усулдары боюнча 5 күнүнүк тренинг өткөрүштү. Делегация 2 октябрда ректор Кудайберди Кожобеков менен жолугушуп, эки окуу жайдын алдындагы кызматташтыктары боюнча пикир алышышты. Жолугушуунун жыйынтыгында эки окуу жайдын ортосунда кызматташуу меморандумунун түзүү чечимин кабыл алышты. Андан сырткары Ошмуда араб тили борборун ачуу, эки окуу жайдын ортосунда окутуучуларды, студенттерди академиялык алмашуу, билим берүү программалары аркылуу кызматташуу багытында сөз болду. Кененирээк кийинки материалда. Ошмуга Сауд Арабиянын Кура университетинен делегация келди. Аталган делегация окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков менен жолугуп, эки окуу жай ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө боюнча пикир алышты. Кызматташып, алмашуу программалары болобу, ошол өзүңүз айткандай мугалимдерди алмашуу, студенттерди алмашуу. Жолугушуунун жүрүшүндө Ошмуда араб тили борборун ачуу, эки окуу жайдын ортосунда окутуучуларды, студенттерди академиялык алмашуу, билим берүү программалары аркылуу кызматташуу багытында сүйлөшүштү. Негизги максат ошол Кыргызстанда, Ош шаарында, Ош мамлекеттик университетинин базасында Кыргызстандын түштүк аймагындагы араб тили мугалимдерин, араб тилинде окуган студенттердин, магистранттардын ошол кесиптик жана чеберчилигин жакшыртуу максатында уюштурулган иш-чара болуп жатат. Буга чейин ошол Сауд Арабия менен жогорку окуу жайы менен биздин Ош мамлекеттик университетинин ортосунда эки тараптуу кызматташуу дээрлик жок болчу. Мына эми Кудай буйрса ошол бир топ иштерди мерчендеп жатабыз. Делегация Ошмунун чыгыштануу институтунда тилдерди окутуунун усулдары боюнча тренинг өтөт. Тренингдин соңунда Ошму жана Кура университети менен эки тараптуу кызматташуу меморандумуна кол коюлат. Окуу жайда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы боюнча тегерек стол уюштурулду. Мында чет өлкөлүк уюмдардын аталыштары, менчик теле радио компаниялар берүүлөрүн 60% кем эмес мамлекеттик тилде алып барышы керектиги, орус тили Кыргызстанда расмий тил катары пайдаланулары талкууланды. Иш-чаранын жүрүшү тууралуу төмөндөгү материалда. Барыңыздарды мамлекеттик тил байрамын күжүрмөн, демилгенин өткөргөнүңүздөргө ыраазычылык айтуу менен дагы бир жолу куттуктаймын. Мамлекеттик тилдин 34 жылдыгына карата уюштурулган 1 айлыктын алкагында чет өлкөлүк уюмдардын аталыштары, менчик теле радио компаниялар берүүлөрүн 60% кем эмес мамлекеттик тилде алып барылышы керектиги, орус тили Кыргызстанда расмий тил катары пайдаланулары айтылган. Ага ылайык Ошмуда мамлекеттик деңгээлде атайын иш-чаралар өткөрүлүп, кыргыз тилин өнүктүрүү, үйрөтүү маселелеринин тегерегинде талкуулар өтүп жатат. Ага ылайык окуу жайда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы боюнча тегерек стол уюштурулду. Бул иш-чара атайын 1 айлыктын алкагында
иш-чаралардын ишмерчем катарына кирген. Биз буга чейин мамлекеттик тилди окутуу, мамлекеттик тилди пропагандалоо, мамлекеттик тилди студенттер сахналарда, көркөм окууда, адабий чыгармалардын театрларда аткарылышында кантип пайдаланышат, бүгүн студенттер кыргызча сүйлөй алабы, өзүнүн оюн айта алабы, эркин сүйлөйбү, адабий тилде сүйлөйбү деген бир нече көптөгөн маселелерди ичине камтыган бир нече иш-чаралардын тизмегин өткөрдүк. Жыйындын жүрүшүндө мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышы жана ага киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор боюнча баяндамалар айтылып, атайын суроо жооптор уюштурулду. Ошондой эле кыргыз тили жана адабияты, мамлекеттик тил саясаты жөнүндө маселелер талкууланды. Негизги максат ошол Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамдын беренелери боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп беребиз. Мурдагы кабыл алынган мыйзам менен азыркы жаңы редакциясынын айырмачылыктарын айтып беребиз. Бул жерде айырмачылыктарын кыскача маалымат катары айтып өтө турган болсок, буга чейин өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндөгү мыйзам 1989 жылы 23 сентябрда кабыл алынган. Мынакей быйыл 34 жыл болуп отурат, 34 жылдыгын белгиледик. Эми кандай гана документ болбосун, ошол учурдун талабына жараша улам өзгөртүү түзөтүүгө туура келет. Иш-чарага окуу жайдын мамлекеттик тил жана социалдык иштер боюнча проректору Мастура Шарипова баштаган структура жетекчилери, профессордук окутуучулук курамы жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын аймактарда мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Алмагүл Тилекманова катышты. Эскерте кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамына 2023 жылдын 17 июлунда кол койгон. Ош мамлекеттик университетинде ардагер окутуучуларга жана кызматкерлерге сый көрсөтүлдү. Ошмуда эмгектенип жаткан жана эс алуудагы 500дөн ашуун ардагер окутуучуларга, кызматкерлерге жана ардагер студенттерге сый кече уюштурулду. Улгайган адамдардын эл аралык күнүнө карата ар жылы салтка айланып өткөрүлүп келе жаткан иш-чара окуу жайдын ректораты кесиптик бирлиги тарабынан уюштурулуп, ардагерлерге арналып дасторкон жайылып, концерттик программа тартууланып, ар бирине акчалай сыйлыктар берилди. Кечеги Ошмунун медицина факультетинин кечки бөлүмүнүн фармацевтика адистигинде 3-курста окуп жаткан ардагер студент Мамат Кулматов, искусство факультетинин кино академиясынын 1-курсунун студенти Жамбыл Камчиев да конок катары чакырылды. Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков, кесиптик бирликтин төрагасы Абсамат Сатаров, ардагерлер кеңешинин төрагасы Капар Зулпукаров, ардагерлер аксакалдары Салы Каримов, Курманалы Матикеев, Арап Анарбаевтер өмүрүн, жаштыгын, эмгегин Ошмуга арнаган агай эжекелерди, кызматкерлерди майрамы менен куттуктап, ден соолуктары чын, өмүрлөрү узун болусун, университеттин ийгиликтеринде дайыма баш болуп, калыс пикирлерин айтып, жаштарга өрнөк болуп жүрүсүн тилешти. Майрамды кече Ошмунун искусство факультетинин таланттуу агай эжекелеринин студенттердин концерттик программасы менен коштолду. Ош мамлекеттик университетинин жумалык жаңылыктарын таныштырып, мен Асылбек Тагайбек уулу болдум. Амандыкта көрүшөлү. Италиялык чау деген сөз бир учурда салам жана кош бол дегенди түшүндүрөт. Биз чаусуз эле саламатта калыңыздар деп кошошобуз. Мына ошондо бизге берилген убакыт өз соңуна келип жетти. Аман туруңуздар достор. Ал эместер менен болгон мен кесиптешим Мээрим Айтмаматова жана Чоро Эсеналиев болдук.